Саламатсыздарбы? Эфирде Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Кызматыңыздарда Ильязбек Балташев болот. Сиздерге аптанын негизги жаңылыктары тууралуу айтып беребиз бүгүнкү чыгарылышыбызда. Алматы аэропорту аркылуу келе жаткан кыргызстандык жүргүнчүлөргө казак чегарачылары ар кандай тоскоолдуктарды жаратышууда. Мындай кырдаалга Жогорку Кеңештин депутаты өзү да кабылганын айтып, Тышкы иштери министрлигине маселени жайгарууну дайындады. Бул жумада көпчүлүктүн төбө чачын тик тургузган кабарлардын бири ак халатчан айымдардын тобу ымыркайларды сатып кармалганы болду. Жаңы төрөлгөн балдарды сатуу фактысы боюнча кармалган акушер-гинекологдор мыйзамсыз абортторду жасап жүрүшкөндүгүн Ички иштер министрлиги билдирди. Бишкектеги номер 95 мектепте мугалимдер жамаатынын ызы чуусунан окуу үзгүлтүккө учурады. Анткени мугалимдер аталган билим уясынын директорунун башка жака ротацияланганына нааразы болуп, жамаат ишке чыкпай тургандыгын маалымдашкан. Биздин журналисттер Бишкектин айрым көчөлөрүн кыдырып, унаа токтотуучу жайларга саресеп салышты. Көчө боюнда жайгашкан көпчүлүк мекемелер жолдун жээктерин өз алдынча менчиктеп, өзүбүздүн гана кызматкерлер токтойт деген жол белгилерин илип алышканы башка айдоочуларга тоскоолдук болууда. Президент Сооронбай Жээнбеков руханий жибек жолу гумандуу улуу салттар жана учур чакырыктар деген аталыштагы 3-чү эл аралык конференциясына катышууга келген Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Литва, Россия, Өзбекстан, Тажикстан жана Эстониянын башкы муфтийлери менен жолугушту. Мамлекет башчысы эл аралык конференция динге ишенгендерди радикалдаштыруудан сактоо, диндерге карата сабырдуу жана толеранттуу мамиле жасоого тарбиялоо жаатында элдерди жана өлкөлөрдү бириктирген аянтча болуп калаарына ишенимин билдирди. Бир нече өлкөнүн жогорку муфтийлеринин бир убакта келиши өлкөбүздүн коомдук, маданий жана руханий жашоосундагы маанилүү окуя. Биз жарандарыбыздын руханий өнүгүүсүнө чоң маани беребиз, деди Жээнбеков. Жолугушуунун катышуучулары президентке жана Кыргызстан элине жылуу кабыл алгандыгы үчүн, конференцияны жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдиришти. Алар конференциянын бириктирүүчү идеясы тууралуу пикирлерин билдиришип, кийинки руханий жибек жолу эл аралык конференциясы Казакстанда 2019-жылы өтөөрүн маалымдашты. Президент Сооронбай Жээнбеков бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө карата Бишкек шаарындагы ботаникалык бакта өткөрүлгөн ишембиликке катышты. Мамлекет башчысы менен бирге президенттик аппараттын кызматкерлери бактын айланасын тазалашты. Жумушка Экодеми коомдук фондунун волонтерлору дагы кол кабыш кылышкан. Президент волонтерлор менен бирге бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүндөгү акциянын катышуучуларына онлайн салам жолдоп, ишембиликтин соңунда ботаникалык бактын директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Дөңбаева жана Бишкектин мэри Азиз Сурахматовдор менен биргеликте бактын абалы менен таанышып чыкты. 5 айдан бери Казакстандын Алматы шаарындагы аэропорт аркылуу келе жаткан кыргызстандык жүргүнчүлөргө ар кандай тоскоолдуктар жаралып келе жатат. Бирок маселе али күнчө бир тараптуу чечилбей жатканы таң калыштуу болууда. Ал тургай мындай тоскоолдукка эл өкүлү да кабылып, бир канча убакыт аэропортто кармалып турганын айткан жайы бар. Маселе кайсы жакка качан чечилери белгисиз. Бирок парламентте кошуна өлкөдөгү кесиптештерине расмий кат даярдап жатканын кабарлашууда. Кийинки сюжеттен Шекер Сатыбалдиева кеңири баяндап берет. Кыргызстанга Казакстан аркылуу келген мекендештерибизге кошуна өлкөдө ар кандай жүйө менен текшерүүлөр болуп жатканы көптөн бери айтылып келет. Бирок бул боюнча учурунда Тышкы иштер министрлиги Казакстанга расмий документ жөнөтүп, алардын террордук топко мүчөлөргө каршы операция болуп жатканы менен түшүндүрүлгөн жобо келгенин айтышкан. Бирок мындай текшерүүнүн аягы токтобой жатканын Алматы шаарындагы аэропортто жүргүнчүлөргө көзөмөл болгон эл өкүлү Улукбек Ормонов ушул жумада парламенттин комитетинде айткан жайы бар. Анткени эл өкүлү бул кырдаалга өзү да кабылып, аталган өлкөдөн окуянын чоо жайын түшүндүрүүнү тийиштүү министрге жолдогон. Биздин коңшулаш Казакстандын Алматы шаарынын аэропортунда сырттан келген жүргүнчүлөрдү паспорт контролду текшерүү учурунда кыргызстандыктарды атайын кезекке коюп алып, жаш баласы барбы, аял кишиби, эркекпи, эч кимди карабай бардыгын. Эң негизгиси ошол паспорт контролдуу тизмеде келгенде алып кетип атышат да. Алып барып атайын комнатка алып кирип, ал жерден паспортторду текшерип, компьютерге данныйды киргизип, кайдан келатасыз, эмнеге атасыз деген суроолор берип атышат. Бирок Тышкы иштер министрлиги кошуна өлкөнүн мындай кадамга барып жаткандыгын Кыргызстанда террористтик коркунуч бар экендиги менен түшүндүрүшкөнүн билдирген. Мындай жоопту кыргыз бийлиги четке кагат. Анткени эки өлкө ортосунда түшүндүрүү иштери жүрүп жатыптыр. Бирок бир айга созулат деген операция эмне себептен дале токтой электигин элчилик тактайт дейт министр. Алар бизге дайыма айтып атышат. Биз ушу
контртеррористический мероприятия алқағында ушундай ишти алып барып атабыз. Бул деген кыргыз жарандарға багытталган эмес. Бүт жарандарға ушундай багытталган деп айтып аткан. Бирок убакытта айткан бир айдын ичинде ушундай алып барып атабыз. Бирок сиз айткан биз кечеде интернеттен көрдүк. Дагы бир жолу чакырабыз, биздин элчилигибизге тапшырманы беребиз. Канатташ жайгашкан эки өлкөнүн ортосунда карым-катнаш, байланыш боюнча мамлекеттер аралык келишимдер бар экени белгилүү. Ага кошо эки мамлекет тең Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө. Мындан улам кошуналардын бири-бирине кирип чыгуусунда, алака катнашында эч кандай тоскоолдуктар жаралбашы керек. Эгерде кыргыз жарандарын ошондой мамиле кылып аткан болсо, бул албетте биринчиден туура эмес. Ошол Евразиялык экономикалык аймактык келишимдерди бузгандык болуп эсептелет. Экинчиден, кандай шылтоо бар же кандай бир маалымат бар, эмне ушундай оперативдүү маалымат бар, аны ачык айтыш керек. Биздин анда кыргыз жарандары башка жолду тандаш керек, мүмкүн кирип чыгууда. Албетте кооптуу жагдайды иликтөөгө алып, маанилүү иш жасап жаткан болсо, аны туура кабылдоо керек деген дагы бир эл өкүлү, эгер мерчемделген убакытта аягына чыкпаса, аны териштирүү керек деген ойдо. Себеби ЭАЭПке мүчө өлкөлөр арасында чек ара бекеттеринде өткөрүү жайларында ашыкча көзөмөл боюнча макулдашуулар бар. Тартипке ылайык анын шарттарынан чыкпоо керек. Ар бир мамлекет өзүнүн иш-чаралар өткөзүп өткөн экстремизм, терроризм деп бир план мероприятие менен алкагында балким болушу мүмкүн, бирок акча чаап кетип атканын биз дагы көрүп атабыз, биз сезип атабыз. Бул жерде тез арада Тышкы иштер министрлиги өзүнүн сөзүн айтыш керек. Талдоочулар көптөн бери айтылып келе жаткан бул көйгөйдү тийиштүү бийлик өкүлдөрү ыкчам чечүүсү керектигин белгилешүүдө. Анткени текшерүүлөр ар кандай тоскоолдуктардын залакасы карапайым элге тийбеши шарт. Эгемен алгандан бери эки өлкөнүн мамилеси жакшы нукта өрчүп, өнүгүп келгени менен күтүүсүздүн ич-чара мындай кадамдардын болуусу кимди да болсо тынчсыздандырбай койбойт. Себеби террордук коркунучтар менен кошуналар алып урушса, ал маселе биздин өлкө үчүн да кызыктуу, маанилүү болуусу керек. Ар бир кишиден террорист көрө бергенде болбойт да. Террорист деген ал тиги өзүнөн өзү эле мындайынча айтканда көрүнүп турбайт. Ал деле сыпайы татнакай кийинип алат, татнакай жүрөт. Алар не обязательно сакалды коюп алып эле мен террористмин деп көкүрөк койгулап жүрө бербейт да. Баары орду менен алар жасаган жумушту булар тыгыр иштеш керек. Ошон үчүн жана биздин СНБ маселесиндеги бул маселени ошолор менен тыгыз байланышты иштеш керек. Анда тигилер караса биздикимде, тигилер караса биздики карабай коет бекен. Алар подозревать этсе, биздики подозревать этиш керек, ушундай обоюдно болуш керек. Эл аралык деңгээлдеги кайсы багытта маселе жаралбасын, тийиштүү жетекчилер адистер жылуу бөлмөсүндө отуруп албай жерине барып көйгөйдү териштирүү керектигин эксперттер белгилешүүдө. Антпесе иш заматта эле оң жагына чечилип калбасы маалым. Өзүм дагы жакын арада аталган аймактагы чек ара аркылуу ары бери өтүп, бул көйгөйдүн кандай болуп жатканын баамдаймын деген коомдук ишмер Орунбек Чондоев демократиялуу өлкөдө жашап жаткандыктан кошуналардын кадамдарына ыкчам чара көрүүнү билдирүүдө. Бул проблеманы чечсе болот. Конечно, бул чечиле турган проблема, эч кандай деле оор нерсе эмес. Бирок эл айтып аткандан калп айтпайт да. Ушул проблеманы барып жеринен чечиш керек. А бул жерден бирөө айтты, тигил айтты, бул айтты деген менен чечилбейт. Кабинетте отурбаш керек. Жанагы ушул вопросту чечип аткан, мисалы, Министерство иностранных делдин ушул маселени чече турган бөлүмдөр бар да. Алар непосредственно ошол жерде иштеш керек. Ошол жерден ар бир адам менен сүйлөшүп көрүш керек. Ар бир адам президентке чыгуу укуктуу. Биз мамлекетибиз демократиялык мамлекет. Ошонун негизинде иш-аракет кылса болот. Маалыматтарга караганда эки өлкөнүн ортосунда жаралаган кырдаал ушул жылдын май айында башталган. Андан бери эки өлкөнүн ортосунда өкмөттөр аралык жолугушуулар, тышкы иштер министрлеринин маселени чечүү боюнча кездешүүлөрү болгону менен майнап чыга элек. Учурда жогорку кеңеште Казакстандын парламентине бул маселе боюнча атайын кайрылуу даярдап жатышкандыктарын айтышууда. Ал эми маселе качан оң жагына чечилери азырынча белгисиз. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Жума Баян. Кошуна өлкөнүн чек арачыларынын кыргыз жарандарына карата жасаган мамилеси тууралуу буга чейин деле массалык маалымат каражаттарында айтылып эле келатат. Ал тургай биздин телеканал Москва-Бишкек жолундагы азаптар деген темада атайын көрсөтүү даярдап, казак чек арачылары менен жол полициячылары унаа ташыган кыргызстандыктарды кантип азапка салары жөнүндө чагылдырган. Эми маселенин жогорку тарапка чейин көтөрүлүп, Астанага атайын расмий кат даярдалып жаткандыгы көйгөйдү оң жагына чечет го деп ишенебиз. Айта кетчү жагдай, казактардын кыргыз жарандарына карата жасаган орой аракеттери күч органдары тарабынан гана жасалганы болбосо, илгертен келаткан меймандостук, жакындык сапаттарыбыз жөнөкөй тургундар арасында көңүл жылытарлык эле. Кийинки материалдан сөз болгон көрсөтүү жөнүндө кыскача таанышып алыңыздар. Жүрүп отуруп күндүзгү 10дордо Казакстандын Орусия менен чектешкен өткөрмө бекетине келип кезекке турдум. Дал ушул чек аранын ар жагындагы казактын талаасында көптөгөн кыйынчылыктар күтүп турган эле.
Тилекке каршы өзүм жалгыз болгондуктан казактардын айрым чегарачыларын жана жол сакчыларын 500 теңгени биздин акча менен 150 сомдой болгон кагазды кантип кымырып алышаарын тасмага түшүрө албай калдым. Бауырум, не жаңы машина алып келатырыңбы, жуумайсыңбы деген сөздөр машина ташыган мекендештердин кулагына сиңип деле калган болуш керек. Маргайт этип, токтотуп, 500 берип турган даш кетишиң керек. Башка не айтам? Самый главный, елиңе жетип ал, аман сау. Казак пен кыргыз бурунан да ата-бабаларыбыз енді шыққан жері бір ғой. Былай қарағанда қазақ не, қырғыз не, тіліміз почти бір жаңағы несі болмаса. Мультфильмдерден же жомоктордон канаттуулардын уясындагы балапандарын жыландар жеп кеткен эпизоддорду баарыбыз эле бала кезде көрүп же окусак керек. Ал убакта бала кыялыбыз менен балапандарынан айрылган канаттууларга боор оруп, желмогуз жыланды жек көрүп, тим болот элек. Эми жаныбарлардын бири-бирине жем болушу жаратылыштын мыйзамченемдүү көрүнүшү деңизчи. Бул жумада көпчүлүктүн төбө чачын тик тургузган кабарлардын бири ак халатчан айымдардын тобу ымыркайларды сатып кармалганы болду. Жаңы төрөлгөн балдарды сатуу фактысы боюнча кармалган акушер-гинекологдор мыйзамсыз абортторду жасап жүрүшкөндүгүн Ички иштер министрлиги билдирди. Расмий маалыматка караганда бала соодалоого шектелген дарыгерлер кош бойлуу келиндерге шарты жок медициналык жайларда аборт жасап турушкан. Мындан сырткары алардын жанынан жасалма документтер жана мөөрлөр табылгандыктан ушу тапта убактылуу кармоочу жайда отурган акушер-гинекологдордун ишине документтерди жасалголоо беренеси да кошулду. Ымыркайларды сатуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин туурасында кийинки материалда кесиптешим Чынара Нурсеитова айтып берсин. Апта башында төрөтканаларда тирүү ымыркайларды жансыз денеге алмаштырып койгон факты коомчулукту дендароо кыла койду. Учурда бала сатуу фактысы боюнча кармалган 4 гинеколог убактылуу кармоочу жайда шектүүлөр кылмыш жоосунун макулдашуу менен ишке ашырып турганын Ички иштер министрлиги билдирди. Кармалгандардын жанынан жасалма мөөр жана бланкалар табылгандыктан документтерди жасалмалоо беренеси боюнча да айып тагылган. Бирок министрлик азырынча жалпысынан бул ишке канча адамдын катыштыгы бар экенин ачыктаган жок. Ошондой эле дени сак төрөлгөн балдарды ата-энелерине чарчап калды деп айтып, кийин соодаланган наристелердин саны да тергөөнүн кызыкчылыгынан улам айтыла элек. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө акушер-гинекологдордун тобу өз ара макулдашып алып, аборт жасоого тыюу салынган медициналык мекемелерде бойдон алуу процедураларын жасап турганы аныкталды. Алар 16 жумалыктан өткөн түйүлдүктөрдү да аборт кылып турушкан. Бул мыйзамсыз. Ошондой эле шарты ылайыктуу эмес жайларда аялдарды төрөтүп, балдарын соодалашканы белгилүү болду. Бирок шектүүлөрдүн биринин унаасынан балдардын жансыз денеси табылганы жана чет өлкөлүк жарандын катыштыгы бар деген маалымат төгүндөлдү. ИИМ азырынча тергөөнүн кызыкчылыгынан улам айыпталып жаткандардын атын атай элек. Бирок ММКларга чыккан болжолдуу маалыматтар боюнча бала сатууга шектелип баш калаадагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкери кармалган. Муну саламаттык сактоо министрлиги да тастыктады. Ал эми айрым ММКлар өздүк булактарына таянып, шектүү ак халатчандардын аты жөнүн жарыялап жатышат. Биз ЖМКлар кылмышка катыштыгы бар деп айтып жаткан Элвира Чудубаева аттуу дарыгердин бейтабы менен байланыштык. Айтымында Чудубаева деген гинеколог кызына мажбурлап аборт жасоого аракеттенген. Ал эми келинин кош бойлуу учурунда жакшы текшербегендиктен небереси оорулуу төрөлүптүр. Анын баласы мына бүгүнкүгө чейин эгерде бала 9 айда бала боюнда барда ошол гинеколог врач аябай жакшы караса бала неберебиз жакшы болмок. Азыркыга чейин чачы чыкпайт, тиши чыкпайт, ушу бирге чыгып калды. Ден соолугу үчүн азыр дагы мына толтура дары алып дары берип дарыланып атышат. Анан бул боюнча мен арыз жазып киргем главврачка. Деди, мен келиним боюнча Министровка да барайын дегем. Министровка барайын деп баягы кээ бир эмелерден консультация алганда айтты. Кече барбай эле коңуз, ал жери бесполезно. Министров эчтеке чече албайт. Чудубаевага ал жетпейт деди. Чудубаева кудай болуп калганбы? Же ага Чудубаева кайсы жерде? Чудубаева 1-поликлиникада гинеколог врачта. Биздин каармандын айтымында Чудубаевага 2014-жылы да ушундай эле бала сатуу боюнча кылмыш иши козголуп, бирок белгисиз себептерден улам иш жабылып калган. Катардагы гинекологдордун мындай мыйзамсыз иштерге баруусуна жана жаңы төрөлгөн ымыркайларды төрөтканалардан ары сатып туруусуна кантип жол ачылып турган деген суроо туулат.
төрөтүүнү төрөлгөндө ошол эле заматта регистрациядан өткөзгөндө мен ойлойм ушундай бир кылмыш иштерди азайып калмак да. Тилекке каршы бизде балалар төрөлгөндөн баштап күбөлүк алганын ортосунда 5-6 күн өтүп кетип атат да. 3-4-5 күн өтүп кетип атат. Анан алар деген күбөлүк жок болсо анда баланын аты жок, ал системада эч кандай регистрация өткөн жок. Бала менен кандайдыр бир кылмыш ишин өткөзүп койсо дагы эч ким да билбей калат. Себеби деген алар учетто жок. Ымыркайларды соодалоо менен шугулдангандар жеке менчик клиникаларда да кошумча эмгектенип келгени айтылууда. Учурда министрлик өз алдынча жумушчу топ түзүп, иликтөө иштери башталганын маалымдады. Бул боюнча жеке государственный учрежденияларды текшерген жокпуз. Бул боюнча бүт жеке клиникалардын баары текшерилет. Азыркы мезгилде биз ошол МВД менен чогуу иштеп, чогуу бул эмелерди чечкенге аракет кылып атабыз. Эгерде бизге следственный мероприятиялар өзүнүн результатын берсе, ким, каякта, эмне болгонун эметсе, биз дагы өзүбүздүн иш аракеттерибизди кылабыз. Мындай фактыдан кийин төрөтүүлөрүндө чарчап калган миңдеген балдардын ата-энелеринде мүмкүн менин балам да сатылып кетип, ал азыр тирүүбү деген күдүк ой жаралганын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев белгилейт. Анын айтымында буга окшош оор кылмыш 3-4 адамдын колунан келбери анык. Азыркы кармалгандардын башка дагы жоон топтогу көмөкчүлөрү болушу мүмкүн. Процедура боюнча бир ДНКны өлүк баланы бир утилизация кылып, бир комиссионный эмеш керекти караштырыш керек, вскрытие кылыш керек. Балким алар ошо комиссия менен сговор болгонбу, же жанакы эртерээк аборт кылган, выкидыш болгон балдарды утилизация кылбай сактап калышканбы, анын ордуна көрсөтөлү деп. Ошол себептен мен ойлоп атам, бул бир киши эмес, бир врач эмес, бир группа менен жасалган иш болуп атат да. Мунун баардыгы биздин укук органдары изилдеп чыгыш керек. Ал эми шаар тургундарынын бул боюнча көз караштары ар түрдүү. Такайлы болбойт да, кээде болот, ошол маалыматтарды угабыз. Эми андай немелер, окуялар дүйнө жүзүндө деле болуп атат да. С трудом рожают, и потом, если, например, продают еще ребенка, они еле жетишет азыр балага чечиле, и вот если продают, это вообще беспредел. Бир жери кичине кесилип кетсе канча коркосуң мындай историяларды укканда. Аябай эле коркосуң, конечно, жүрөгүң диркирейт. Буга чейин деле төрөтканаларда ымыркайлар ири өлчөмдөгү акчаларга соодаланат деген айын кептер эл арасында айтылып эле келген. Бирок соңку жылдары мындай чогулуп алып иштеген гинекологдордун чуулгандуу кылмыш иши каттала элек болчу. Ички иштер министрлиги тергөө амалдарынын жүрүшүндө дагы жаңы жагдайлар пайда болушу мүмкүндүгүн белгилейт. Эскерте кетсек, бала сатууга шектелип кармалгандарга ушу тапта адам сатуу, жасалма документтерди даярдоо, колдонуу жана мыйзамсыз түрдө аборт жасоо беренелери менен иш козголгон. Чынара Нурсейитова, Калбек Абдумомутов, Жума Баян. Бишкектеги номер 95 мектепте мугалимдер жамаатынын ызы чуусунан окуу үзгүлтүккө учурады. Анткени мугалимдер аталган билим уясынын директорунун башка жакка ротацияланганына нааразы болуп, жамаат ишке чыкпай тургандыгын маалымдашкан. Аталган мектептеги көрүнүш баш калаадагы көйгөйлөрдүн бышып жеткен чегин көрсөттү. Өлкө боюнча быйыл мектепке барган окуучулардын саны көп болуп, алар билим уяларына батпай турган чакта президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кабыл алып, абалды жөнгө салуу тапшырмасын берди. Ошондой эле кошумча мектептерди салууга керек болсо, коррупциядан түшкөн акчаларды сарптайбыз деген оюн айтты. Ал эми вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өлкөгө жалпысынан 670 мектеп жетишпей турганын, бул жылы 78 мектептин курулушун баштоо үчүн долбоорлор тапшырылганын маалымдады. Кезектеги сюжеттен билим берүүдөгү көйгөйлөр жөнүндө кесиптешим баяндайт. 12 сентябрь күнү Бишкектеги номер 95 мектепте окуу үзгүлтүккө учурады. Анткени мугалимдер аталган билим уясынын директору шаардык билим берүү департаментинин чечими менен башка жакка ротацияланганына нааразы болуп, жамаат күн мурун ишке чыкпай тургандыгын социалдык түйүндөр аркылуу таркаткан. Мугалимдер дагы биз дагы окубайбыз деп иш таштоо кылышып, бүгүн срыв болду. Сабак учебный процесс уже токтоду да. Мындан кабары жок, мектепке келип алган окуучулар кайра үйлөрүнө кетип жатканына күбө болдук. Анткени менен мугалимдер сабактар өтүлүүдө деп ишендиришти.
Если учителя нету и кабинета нету, куда набирают? Это преднамеренно же набирают. Сейчас вот вы видели? Бул учурда экинчи кабаттагы жыйындар залында 10 чукул мугалим, 5-6 ата-эне жана мэриядан келген өкүлдөр чогулуш өткөрүп жатыптыр. Анда мугалимдер буга чейин мурунку директор Анара Акмашаеванын үстүнөн арызданган ата-энелерге арыздарын кайра кайтаруу талабын коюшту. Сапаттуу билим беришибиз керек. Жанагы арызданган ата-энелерди айтыш керек. Эмнеге нааразы болсо? Мектеп жамааты буга чейинки директор Акмашаеванын кызматтан алынганы адилетсиз чечим деп эсептешет. Алар мүдүр өз милдетин кынтыксыз аткарганын белгилеп, жаңы ачылган мектеп 1 жыл ичинде анын эмгеги менен ийгиликтерди багындырганын айтышууда. Педагогдор эгер мурунку жетекчи келбесе, алар иштен кетүүгө даяр экенин билдиришти. Бул жерде билимдүү мугалимдерибиз, жогорку билимибиз бар. Ротация деген сөздү биз жакшы түшүнөбүз. Ал ротация деген 5 жылдан өйдө, андан кийин өйдөн ротация болот да. Ал эми 1 жыл иштетпей турган ротация алган бул өтө туура эмес болуш керек да. Бизге ушуну түшүнүп беришти, бирок биз бул түшүнүк менен макул эмеспиз. Анткени же болбосо эгерде директор өз иши менен баягы аткара албай, анда аны башка бир мектепке алып барып туруп, анан мыкты иштеген директорду алып келип туруп, алдыга жылдырам десе башка. Биз бул жерде мына 1 класстын окуучусунан охранник, ушул жерде мына полду жууп аткан эжекелерден баштап мугалимдер, ошо Анара Атбековнун биринчиден адам катары, директор, мугалим катары кандай экенин ар бир окуучу айтып берет. Ошол мугалимдер азыр Анара Атбековнаны жумуштан алып койгондон кийин уже заявление жасап кетебиз деп атат. Мугалимдин жетишсиздиги бизде абдан чоң. Эгер муну алдына эмесе алып келип Анара Атбековнаны кайра адилеттүүлүк менен койбосо, бул жерде мугалимдер заявление жасап кетүү алдында турат. Көрсө 30га чукул ата-эне Акмашаеваны кайсы бир коррупциялык иш-аракеттерге күнөөлөп, анын үстүнөн мэрияга арызданышкан. Алардын айтымында 300 сом өлчөмүндөгү ыктыярдуу төлөмдөн сырткары мектеп директору эмерек сатып алууга, жашылдандырууга, ремонтко акча жыйнаган. Чогултулган каражаттын кайда жумшалганы тууралуу да ата-энелерге отчет берген эмес. Шкаф алып бергенбиз, парт алып бергенбиз, ал эми биздин балдар үчүн. Мен аны мындай взятка деп же мектептин ал чөнтөгүнө салып кетти деп айта албайм. Анткени биз өзүбүздүн балдар үчүн кылдык аны добровольно. Андан башка мындай интерактивный досканы Кытайлар бизге белек кылып берсе, анын кошуп берген үчүн ар бир класстан 8,5 миңден чогулган. Анан классный уголокторду даярдап койдум, 2,5 миңден чогулткула деп аны айткан. Мындай энаталардын комитети катары мага деле бир оз кеңешкен эмес. Ошондой эле ата-энелер билим сапатына да канааттанышпайт. Анткени 1 класска 45тен көп окуучу алынып, бир мугалим башталгыч 3 классты окуткан учурлар бар. Мындай ызы-чуу былтыр да катталып, ата-энелердин арызы менен шаардык билим берүү башкармалыгы Акмашаевага сөгүш жарыялап, директордун орун басары иштен алынган. Түшүнүп атабыз, кадровый вопрос бардык мектептерде бар. Ушу Кыргызстан боюнча эле кадровый вопрос бар да. Анан биз эми аны 1 жыл өттүк, күттүк. Мына 2-чи жыл болуп атат, 2-чи жылдагы вообще эле бардак болуп атат. Биз 2 жыл күткөн менен балдарыбыз эмесин убактысын кетирип атпайбы? Анан бул жерде биздики баягындай системабыз ушунчалык эме болуп калыптыр да, бирин-бири прикрывать этип, бирин-бири эме кылганда система туура эмес биздечи, система туура эмес. Бир проблеманы алсаң, ошо проблема боюнча айланып оңго жазсаң деле, башкага жазсаң деле Мейермановага келет экен, Мейерманова өзү чечет экен да. Ротация ата-энелердин дооматтарына же башка себептерге байланыштуу азырынча белгисиз. Бирок эки тарап орток пикирге келбей тарап кетти. Ал эми жамаат менен сүйлөшүүгө келген шаардык бийликтин өкүлдөрү окуу процессин үзгүлтүккө учуратпоону өтүндү. Бул тарап өзүнүн оюн айтып атат, бул тарап өзүнүн оюн айтып атат. Ортодо ата-энелер экиге бөлүнүп өзүнүн оюн айтып атат. Коллектив өзүнүн оюн айтып атат. Анан бул мектептин директору пара алыптыр. Анан тигил факты болсо кармалып уже отурат эле да СИЗОдо. Но азыр андай факты жок. Бирок родительдердин ар кимиси ар кайсы талапты айтып атат. Кол коюп бергени бар, мен бердим деп. Эми ушунун баарын текшериш керек да. Ошон үчүн бул элден суранабыз. Бул мектептин директорун 40-чы мектепке башка себептер менен котордук. Ошон үчүн азырынча бул иликтөө жүрүп атат. Эч кандай күнөөнү азыр кое албайбыз эч кимге. Мэрия жагдайдын чын-бышыгын 1 апта ичинде териштирип чыгууну убадалаган. Азырынча директордун ордуна жаңы адам дайындала элек. Анын милдетин орун басары аткарууда. Белгилей кетсек, бул мектеп Кытай грантынын эсебине курулуп, былтыр сентябрда пайдаланууга берилген. Стандарт боюнча 650 орунга ылайыктуу. Учурда окуучулардын саны 2000. Адисер 95-чи мектептеги көйгөй баш калаадагы дээрлик бардык мектептерде бар экенин белгилейт. Билим уяларында баланын көптүгү, ошол эле учурда мектептерде орун таңкыстыгы билим сапатына кедерги
келгесин тийгизип жатканы жашыруун эмес. Мисалы Бишкектин жакка белиндеги 48 жаңы конушта болгону 21 мектеп курулган. Ал эми өлкө боюнча 159 билим уясы 3 нөөмөттө окуйт. Биз азыр сунуш кылып атабыз мэрияга, шаардык билим берүү башкармалыгында. Давайте карап көрөлү. Балким ошолордун имараттарындагы биргеликте ошол эле 12 мектепке кошуп, же 29-61 мектепке кошуп, ошол эле балдарга баарына бирдей мындай шарт түзүп окуталы деп. Бул бир багытта иштер жүргүзүлөт. Анан экинчи багыт ошол эле статусный мектептерге, аябай эле востребованный мектептерге кошумча имарат куруу боюнча дагы бул сунуштарды азыр биз киргизебиз. Анткени ар бир ушул статусный мектебин жана прилегающая территория деп коебуз, мүмкүнчүлүгү бар. Ошол территориясында биз кошумча имараттардын сметная стоимость деп коебуз. Ошол боюнча азыр карап чыгалы деп экинчи багыт. Өлкөдөгү билим берүүнүн сапаты жана мектептердин жетишсиздиги жөнүндөгү маселе президент Сооронбай Жээнбеков министр Гүлмира Кудайбердиеваны кабыл алганда да көтөрүлдү. Өлкө башчысы Бишкекте жана аймактарда билим берүү уяларынын таңкыстыгы болбошу керектигин белгилеп, коррупциядан түшүп жаткан каражатка билим уялары курулаарын айтты. Анализ көрсөткөндөй, кээ бир мектептерде окуучулар көп, кээ бир мектептерде аз болуп атты. Эми ата-энелер жакшы сапат берген мектептерге балдан алып барып атат. Сапат берген мектептерге окуучулар аз болуп атат. Ар мектеп өзгөчө мамиле кылыш керек. Район, шаар боюнча анализ кылып, эгерде коллективден кетип атса, мектеп директорунан кетип атса, анда жакшы кадрлар менен ал жерде күчөтүш керек. Жакшы окуп аткан мектептерге балдары саны көбөйгөн болсо, аларга кошумча имараттарды куралы, кошумча класстарды куралы. Азыр мага каражат бар, жок эмес. Анын үчүн жакшы анализ керек. Азыр мына мектептер салынып атат. Менин маалыматым боюнча 149 мектеп салынып атат. Ошонун жылына 78 берилет турат. 78 берилет. Эми айрыкча ошол нерсе Бишкек шаарында болуп аткандан кийин анализ бергиле. Каражат бар, жок эмес. Керек болсо жана коррупциядан чыгып аткан каражаттар бар, национальный банкта счетунда турат. Ошону силер берген жака ошону жумшайлы, мектеп куралы ошол акчаларга. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков түзүлүп жаткан кырдаалдарга байланыштуу орто билим берүү системасын реформалоонун зарылдыгын да белгиледи. Муну менен катар ал билим берүү министрине Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте жалпы билим берүү мекемелеринде окутуунун бирдей шарттарын түзүү максатында терең анализ жүргүзүүнү тапшырды. Чынара Нурсейитова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. Биздин журналисттер Бишкектин айрым көчөлөрүн кыдырып, унаа токтотуучу жайларга сар эсеп салышты. Көчө боюнда жайгашкан көпчүлүк мекемелер жолдун жээктерин өз алдынча менчиктеп, өзүбүздүн гана кызматкерлер токтойт деген жол белгилерин илип алышканы башка айдоочуларга тоскоолдук болуп жатканы ачыкталган. Деги эле Борбор калаадагы кымкуут жолдорду ким көзөмөлдөйт? Эреже бузгандар менен кандай күрөш жүрүп жатат? Кабарчыбыздын материалында. Машину уберите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с телевидения извиняемся. Вот почему оставили машину вот так вот на произвол дороги? Да потому что здесь мой офис. Мен бул жерде иштейм. Жолугушууга кечигип жаткам. Токтотуучу жайга чоочундар коюп салыптыр. А вот те, кто работают, должны ставить только, да, получается, на вот это. Это платная парковка, что ли? Это не платная парковка, но мы здесь работаем, здесь мой офис. Бери бурук этип мүнөзүн көрсөткөн айдоочулар борборубузда аз эмес. Чак түштө жол эрежесин бузганы аз келгенсип, туура эмес жерлерге токтогондорду Разаков көчөсүнүн Москва менен Бөкөнбаевдин ортосундагы жолдордон көрүүгө болот. Где парковаться? Каяка коерумду билбейм, айланып жүрөм. Ал эми бул темир тулпарлар жеке компаниялардын уюмдардын кызматкерлерине таандык. Аларга катарлаш бизнес борбор жайгашкан. Борбордун жетекчилиги унаа токтотуучу орундуктарды ээрчилеп алган. Мекеменин айланасындагы жолго өзүбүздүн гана кызматкерлери үчүн деген белгилерди коюп, күзөтчүсү бейтааныш айдоочуларды жакын жол өтпөй кайтарып турат. Ошолордун карап беребиз. Бизге жумуштан ошого зарплата төлөп тартпай эле койбойт да. Муниципалдык жер. Сиз өзү жаап койгон жер. Конечно, муниципальный жер.
Бирок кайсыл мыйзамдын негизинде шаарга таандык муниципалдык жерди жеке компания каалашынча калчап жатканы кала бийлигине дагы бизге дагы белгисиз. Жакын жайгашкан кеңселерде иштеген кызматкердин айтымында көйгөйдү чечүүдө мэриянын аракетинен жаратылуу деле майнап чыкпайт. Каждый день так тут машины. Унаа коёрго жер жок. Ар бири өзүнө тиешелүү жерлерди тосуп алышкан. Мэрияга кайрылганыбыз менен эч майнап чыккан жок. Обращались, в мэрию обращались. Кашкайып турган жол белгилерине карабастан кадам сайын эреже бузууларды жолуктурасың. Айдоочулар унааларын туш келди жерге токтотот. Айрым аябай акылдуулар унааларын жолдун каршы тарабына дагы токтотуп кете берет. Алло, саламатсызбы? Машинаңызды алып коесузбу? Азыр баратам. Жумушка кириш керек, чыгыш керек. Кайерге коебуз анан кийин? Стоянкалардын баары занято болуп атса. Как можно решить это? Мэрия ойлонуш керек да ошол нерселердин баарын туурабы. Жол эрежелерин бузган таксилерден тартып мамлекеттик чиновниктердин унааларына чейин көрүп таң калбай эле койсоң болот. Камерадан айрым ыймандуулары унааларын башка жака буруп жатса, кээ бирлери орун жоктугуна акарат айтып, шаар бийлигин ЖККБ кызматкерлерин күнөөлөп жатышты. Ну а все же расскажите о проблеме парковок в городе. Какая проблема с парковкой? Ну вы не видите, какая парковка? Силер кандай көйгөй болуп жатканын көрбөй жатасыңарбы? Бул жерде кеңсем бар. Машинамды коерго жер жок. Эмне кылайын? Почему полчаса вы сказали? Машина на 2 минуты стояла всего. Шаардагы көптөгөн бизнес борборлордун, кафелердин, күркөлөрдүн алдына жөнөкөй кала тургундары унааларын токтото албайт. Алар күзөт кызматын коюп, жөжөлөрүн коруган тоокто эле кайтарышат. Мындан улам шаарда уна коючу жайлардын жетишсиздиги көкөйдөгү маселе болуп турат. Вы в социальных сетях сейчас вот расскажите, что за удостоверение на право временного пользования земельным участком. На какой срок? И все, бумаги читайте. Көрсө бул күркөнүн ээлери мэрия менен 5 жылга келишим түзгөн экен. Ал эми мэриядан толук кандуу жооп ала алган жокпуз. Жада калса тиешелүү адистердин айтоор иштери көппү? Бул маселе боюнча түшүндүрмө берүүдөн баш тартышты. Значит, совещание, анткени мэрияда совещание кирип аткан, мэр чогултуп аткан. Голос не повышайте, ага, жөн эле түшүндүрүп койсоңуз болот дейм. Туурабы? Сиз өзүңүз как следователь сурап атасыз го менден. Как следователь сураган жокпуз, просто сиздин номерди бергенден кийин биз сизди жооп берет го деп Мен жана эле сизге түшүндүрүп айтпадымбы? Түшүндүрбөй эле телефон коюп салып атасыз, агай. До конца договаривать этпей телефон коюп салып атасыз. Койгонго эми я имею право, потому что сизге окшогон граждандар менин маңдайымда карап отурат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол эрежелерин бузгандарды жоопко тарта албай убара. Аракеттери кумга сиңген суудай болуп текке кетип жаткандай. Ал эми мэриядагылар кала тургундарына карата түзүлгөн шарттар эмес, ар бир чарчы метр орундук үчүн ижара акысын чогултуу көбүрөөк кызыктырары ачык эле байкалгансыйт. Кайрат Кенжебаев, Элиза Балбакова, Алтынбек Кубанычбеков, New TV. Сиздер менен Жума Баян маалымат аналитикалык программасында Ильязбек Балташев болду. Бул чыгарылышты YouTube'дагы баракчабыздан New TV KG деп издеп таап кайталап көрсөңүз да болот. Эмки эфирден жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Аба ырайынын демөөрчүсү Памир булак суусу. Аба ырайынын демөөрчүсү Памир булак суусу.